Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз журту. Бүгүн сиздер менен Бишкек шаарыбызда жайгашкан номер 96 жалпы орто билим берүү мектебинин жалпы жаштары жана төрүбүздүн коноктору менен жаштар жана интернет темасында талкуу кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Берүүбүздү ачып алдык. Максат мырзага ыраазычылыктарды жана ийгиликтерди каалайбыз. Ошондой болсо дагы бүгүнкү темабыз жаштар жана интернет деген чоң теманы тандап алдык. Анда урматтуу төрдүн конокторунан баштасак деп турабыз, урматтуу эже агайлар. Баягы жаштар жана интернет дегенде, сиздердин убагыңыздарда баягы балалык күндө бул нерсе интернет болбосо керек. Анан ал убакта кат деген өтө популярдуу нерсе болчу. Анда Мухтар агай, сөз сизде. Бүгүнкү темабыз жаштар жана интернет. Азыркы жаштарыбыз кандай интернетти колдонуп жатат? Саламатсыздарбы? Балдарга бир суроо берүүдөн баштайын деп атам да. Балдар, мен колумда эмне? Телефон, аты телефон, а? Бунун кызматы эмне? Мисалы, бул жемпир кызматы мен кийип жүрүшүм керек. Туурабы? Бул микрофон мунун кызматы сүйлөш керек. Бул телефон мунун кызматы эмне деп ойлойсуздар? А? Байланыш, а? Байланыш, туурабы? Демек, мунун негизги кызматы байланыш экен да. Эгерде биз андан башка дагы нерсеге пайдалана баштасак, бул байкушка ашыкча боло баштайт. Анан адамдын өзүнө дагы ашыкча боло баштайт экен да. Себеби дегенде, эгерде биз жемпирди кийим катары колдонобуз да, анан кийимден башка дагы жип катары колдонуп, ар нерсе кыла баштасак, деле болот. Бирок ал ашыкча болуп калат экен. Ошол сыяктуу эле интернет деген нерсени балким үйдөгү же мектептеги же бир жумуштагы ишканадагы компьютерден гана керектүү учурда, керектүү материалды алыш үчүн колдонсок болот. Бирок кечке убакытты кетирип, өзүбүздү будан көз каранды кылып, көз каранды болуп калат да адам баласы. Буга колдонгонго болбойт балдар. Бирок тилекке каршы бүгүн мен мына маршруткада атайлап көп жүрөм. Балдар бардыгынын колунда телефондо, анан эми телефондо болгондон кийин ал бирөө менен сүйлөшүп аткан жок. Интернеттен бир нерсени чукулап кетип атканын көрөбүз да. Эми ошол керектүү нерсени, мисалы, мага бир керектүү материал керек болуп калды, мен ошону интернеттен карап таап алсам болот. Бирок жөн эле убакытты кетирип эле, анан өзүңдө көз каранды болуп эле лентаны айландырып, ал пайдасы барбы, зыяны барбы, ага карабай кете берсек, балдар интернет анда зыян деген жагын өтүп кетет. Ошондуктан мен биринчи кезекте силерге мындай агайыңар катары, мынакей эжекелериңер отурат, агайларыңар турат, күйгөн киши катары айтарым, чегинен ашып колдонбогула. Бул чегинен ашып колдонгондо баардык нерсе ооруга алып келет. Агайыңар айтты го, тамак, 30 тонна деп атпайлыбы? Ошо тамактагы чегинен ашканда ооруга алып келет. Ушул интернеттагы чегинен ашканда ооруга алып келет балдар. Ошондуктан азыр силер жашсыңар, көп нерсени байкабай каласыңар. Түшүнбөй каласыңар дагы, кийин анан көз каранды болуп калгандан кийин кеч болуп калат. Ошондуктан буну убагында керектүү нерсеге пайдалансаңар, мындай, лайк деп коем мына, пайда, аял ашыкча кетсе, бул зыян болот балдар. Баракелде. Ушул номер 96 орто мектебибиздин ушул өлкө башчысы Сооронбай Шарипович Ажоовский келип ачкан. Ошондуктан дагы биздин жаштарыбыз айтып атат, бул жердин Wi-Fi анан интернет өтө күчтүү дейт. Андыктан урматтуу жаштардын оюн уксак, ошол жаштар жана интернетти силер кайсыл убакта эмнелерди колдоносуңар, интернеттен эмнелерди аласыңар, анан кайсыл жерелерди пайдаланасыңар? Келгиле, жаштар. Анда жаштардын оюну угалы. Биз деген интернетти өзүбүз сабактарыбызга колдонобуз. Мисалы ар кандай бизге темалар келгенде, биз кичине түшүнбөй калсак, анда интернеттен карап, андан жакшыраак түшүнөбүз да. Ал эми кээде дагы туура эмес жактарды алып калышыбыз мүмкүн. Мисалы, сенин досторуң көбүнчө ошол жакшы жагын алабы, канча пайыз балким, же мындай жаман жагына көбүрөөк кетип калабы? Мунусунда мен так билбейт экенмин, бирок ушу мектептин 50% ошо интернет жакшы колдонот го деп ойлоймун да мен. Жакшы колдонот. Сен өзүң кайсыл желелерде отурасың? Мен деген телефондо эле колдоном, бардыгында эле Instagram, Facebook, мен деле ошентип балдардай болуп отурам. Көбүнчө кайсыл Instagramда көбүрөөк болосуң же Facebookта же Одноклассник кайсы? Instagramга дейм да. Бир күндө канча убакыт кетет өзүңө? Мен көбүнчө аял көп отурганда 1 саат отурушум мүмкүн да. 24 саатта. 24 саатта. Өзү сактап. 1 саат. Көп эмеспи? Көбүрөөк кадай. Ата энең кандай отура бер деле айтабы же
ата энем деле айтат, көп отурба сабагың оку деп. Деп, жакшы, азамат. Жакшы. Келгиле жигиттер, кыздар. Мен интернетти кандай десем, 12 саат турам, бул 12 саатты мен кандай десем, эч кандай желелерге, Instagram, Facebook эчтеке кирбейм. Интернеттен кандай Эмнелерди аласың? Билбесең. көбүнчө Google'дан, анан WhatsApp'та отурам, Google'дан сабактарды кандай десем, 12 саат отургандан 2 саат сабакка бөлүнөт да. Демек ушунда Google байкеден сен сабакка бир нерсе аласың. 2 саат сабак болот. 2 саат. Жакшы элеби болобу анан? Аз эмес. Өтө көп. Кайсыл сабактарды колдоносуң көбүнчө? Баарын эле. Көбүнчө эң жакшы көргөн сабагың кайсыл? Баары эле жагат, бирок кандай десем, кандай английский сабак кичине кыйыныраак болуп калат. Ошону карайм, ошону көбүнчө карайм. Английский. Кыйын, ошону көп карайм. Ошо айрым кээ бир мектептерде ошо мугалимдер айтып атат да, азыр биздин сабактарды көп окубай, көбүнчө мисалы биология деген сабактар бар, азыркы жаштар мындай сүйүү темасына көбүрөөк кетип калып атат дейт го. Андай жокпу? Жок. Орой элексиң. Кудайга шүгүр. Жакшы. Басар. Мен интернетти деген өзүм сабактарыма ар кандай предметтерге колдоном. Интернетте мен 2 же 3 саат отурам. Көбүнчө Instagram менен WhatsApp'та болом. WhatsApp'та. Көбүнчө мисалы кимдер менен сүйлөшөсүң? Өзүмдүн классташтарым менен тең курдаштарым менен. Группа тайпаңар бар. Бар. Эмнелер сүйлөшөсүңөр? Кайсыл убакта көбүрөөк сүйлөшөсүңөр? Ар кандай убактарда сүйлөшөбүз. Бирок күн кирген учурларда анан сабакка керектүү нерселерди көбүнчө сүйлөшөбүз. Кээде мисалы ата эне же болбосо эч агайлар телефонуңду токтот дегенде силерге кандай жаман эле болсо керек, Көп деле жаман боло бербейт, бирок эже сабакка келгенде биз мектептин шартына жараша телефон колдонбойбуз. Колдонбойсуңар. Ошол сен телефон менен колдоносуң да интернетти. Ошондо бир айга канча сом акча кетет? Бир айга 200 кетсе керек. 200 сом. Орто эсеп менен. Орто эсеп менен. Андан да ашып кетиши мүмкүн. Андан ашып деле кет же кем деле калышы мүмкүн. Жакшы. Рахмат. Анда Жумагүл эже, мүдүрдүн орун басары Жумагүл эже, сизден сурасак, азыркы окуучуларыңыз жакшы нерселерди айтып атат да. Негизинен эле ушул баягы балдарга кандай багыт берет элеңиз интернетти колдонгондо? Эми бүгүнкү алган темаңыздар аябай жакшы тема экен. Азыркы учурдун көйгөйлүү суроосу. Азыр жаштарды карап турсак, азыр биз эми окуучуларга тиешелүү болгондон кийин окуучуларга тиешелүүсүн айтайын. Интернет колдонуунун терс жагы да бар, оң жагы да бар. Азыр көп окуучулар айтып атат, биз көбүнчө сабак даярданган учурда интернет колдонобуз деп. Эгер ошондой болсо анда жакшы, бирок андай берки жагын карап көрсөк дагы окуучулардын көбү азыр телефондон бир эле сабакка байланыштуу эмес, башка булактарында пайдаланганын көрүп жүрөбүз. Жогоруда агай айткандай, азыр көп эле жерде коомдук жайларда болобу, мектепте болобу, сабакта болобу, баягы көбүнчө телефон колдонгон кишилерди көбүрөөк көрөбүз. Бирок азыр бизде ата энелер менен ортодо келишим түзүлгөн. Бул телефонду мектепке алып келүү, алып келбөө маселеси каралган. Бул келишимге колдор коюлган. Окуучуга телефон бербейбиз, сабак учурунда телефон колдонулбайт деген. Бирок бул бир эле келишим. Сөзүңүз оозуңузда же. Кээ бир ата энелер балким мындай колдоно берсин дегендер дагы барбы? Колдоно берсин деген ата энелер азыр жокко эсе. Анткени бул үй бүлөдөгү дагы проблема. Телефонду кандай отурганын окуучулар өздөрү сезбейт, канча убакыт кетип атканын өздөрү ойлошот. 1 саат отурам, 2 саат отурам деп, бирок чынында андай эмес. Окуучулар убакыттын кандай кетип атканын билбейт. Бул интернеттин жакшы жагы, жаман жагы да бар экен. Жаман жагы бул баягы окуучуларды жалкоолукка үйрөтүп аткандай. Анткени көп нерсени сабак учурунда Иә. Мындай жалкоо болуп, мындай көп изденбей калышат. Көп изденбей калды. Азыр мына сабакка даярданган учурда кошумча материал катары колдонобуз деп атышат. Эгер андай болсо жакшы, бирок даяр нерсени көчүрүп келүү, даяр нерсени жаттап алуу бул азыр күнүгө эле жолугуп аткан нерсе, кездешип аткан нерсе.
Баягы баштагыч класстарда 1-ден 4-кө чейин оюнга кызыкса, ал эми 5-класстан 11-класска чейин терс жактарын көбүрөөк кабыл алгандай туюлат. Бул ата-энелер менен мугалимдердин ортосунда айтылып эле келаткан суроолор, чечилбей келаткан суроолор. Ошон үчүн окуучуларга айтат элем, телефонду колдонууда жакшы жагын көбүрөөк ойлошсо, жалкоолукка, интернетке көбүрөөк берилбесе, азыр WhatsApp, Instagram, Одноклассник дегендерди колдонобуз деп атышат. Мунун баары эле окуучулардын көп убактыларын алып коет. Баягы айтып атышат, 1 саат 2 саат, жок андай эмес, мен кошула албайм. Көп эле ата-энелер менен жыйналышта сүйлөшкөнүбүздө кечки 12-ге чейин отурган окуучулар бар. Бирок ошол жагын ушундай бир түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүрүп, окуучуларга бир пайда алып келе турган жагын көбүрөөк сүйлөшсөк деген ойдомун. Жакшы эже, сиз өзүңүз кайсыл тармактарда отурасыз? Кайсыл желелерди колдоносуз? Мен көбүнчө азыр группа түзүп, WhatsApp'ты көбүрөөк колдонобуз. Анткени WhatsApp аркылуу бир эле ар бир адамга айтып отурбай, группага жакшы маалыматтарбы, кандай бир чечиле турган маселелерди коюп, көбүнчө ошол WhatsApp'та отурам. Башка нерсеге кире албайм, колдоно Эжелердин дагы албайм. тайпаңыздар бар да? Тайпаларыбыз бар. Жакшы. Ушул негизи азыркы жаштардын интернет колдонуп атканда мына мектепте Wi-Fi бар экен, жана башка түйүндөрдө колдонуп аткан учурлар көп болот. Бирок ошол учурда Wi-Fi коюп бербей койдум деп үйлөрүнө барганда астында өлүп аткан окуучулар да бар. Деги эле ушул тескерисинче Wi-Fi'ди мектептен коюп бербей, интернетти бекер кылбай, чектөө киргизсеңер кандай болот? Ушул тууралуу мектепте кандай иш-чаралар болот? Биздин азыр мектептерде мен азыр өзүбүздүн эле мектепке жооп берейин. Биздин мектепте Wi-Fi коюлган эмес. Бул коюп баягы анын өзүнүн секрети болот го. Пароль деп коебуз, код деп коебуз. Бирок ал деле жайылып кете турган жерде экен. Көп эле жерде угуп жүрөбүз. Баягы мугалимдер мектеп ичине карата байланыштуу Wi-Fi колдонсок болот деп айтабыз, бирок муну деле окуучулар бири-бири аркылуу жайылып кетиши мүмкүн экен. Ошон үчүн кереги жок деп ойлойм. Демек, Wi-Fi койбой эле коюш керек. Койбой эле койсо болот го дейм. Эгер мугалимдер өздөрү үчүн колдонсо, азыр ар бир телефон үчүн өзүнчө мобилдик бир жумалыкпы, бир айлыкпы салып алып иштеп атышат. Анан бул Wi-Fi'ни деле окуучуларга дагы эле болсо көбүрөөк терс таасирин тийгизип коебу деген ойдомун. Ушундай дагы бир маселе бар экен да. Азыр мисалы кафе, ресторандарда, анан айрым мектептерде ушундай Wi-Fi бар жерлерге окуучулар барат экен. Барат, баягы көрүп жүрөбүз. Wi-Fi жок жерлерден ата-энесин кыйнап, мен ошол жакка окуйм деп көрсө, ал жакта Wi-Fi бекер. Анан ошон үчүн да барышат экен да. Балким бул эми окуучулардан сурап көрбөйлү анда. Окуучулар балким өздөрүнүн оюн айтып көрсө, келе жаштар. Силерге мындай Wi-Fi колдонулуп, мындай жакшы жакты алып жүрсөңөр болобу? Мектепте Wi-Fi болсо. Келе. Ооба, биз жакшы жактарын алып жүрсөк болот, анткени кээде дагы мындай жаңылат го. Керек сабагың болсо, аны билбей калсаң, ошодон дагы карасаң болот. Кээде мисалы ошол айрым окуучулардын акчасы жок болуп калса, түз эле Wi-Fi болсо, бул жакшы эле болот да. Бир жагынан жакшы, анан бир жагынан жаман болуп калышы мүмкүн. Экинчи жагы. Анткени мындай кээбиркилер дагы ошого маалыматты алышпай, кээбиркилер да жаман жагын дагы жаңылат. Илгери чай пайың барбы деши, азыр Wi-Fi'ң бар деп сурап калышты да. Кайсыл жерге барбаса, ошол нерсени издеп калышты да. Ошон үчүн жаштардын да оюну калы. Азамат, келгиле. Мен кошумча кылып айтып коеюнчу. Жумалыжы. Баягы Wi-Fi'ды бизде азыр ар кайсы кабинеттерде интерактивный доскалар бар. Мына ошого пайдаланабыз. Ошону айтып коеюн. Такыр жок эмес да. Жакшы. Демек, мындай баягы орду менен дебейсизби? Орду менен. Мен телефонго чектөө барбы деп, же ушундай телефон алып келбегиле деп, ушу окуучуларга жалпы мындай бир көзөмөл барбы, же каалаган телефонун алып келип колдоно береби? Wi-Fi жок болгон күндө деле интернет деген нерсе бар да, бесплатный кылып алышат, бекер кылып, акысыз кылып, ошо менен колдоно бериши мүмкүн да. Айрым мектептерде баягы интернет, Wi-Fi кармабай турган телефонду уруксат экен окуучуларга. Ооба, бизде дагы мына кечээки ишемби күнү ата-энелер чогулушу болду биздин мектепте. Ошондо биздин бир маселе, 3 маселе каралды. Ошо 3 маселенин ичинен экинчиси ушу телефон колдонуу боюнча болду. Ата-энелер, мисалы менин классымдагы ата-энелер өздөрү
жана сенсорный телефон көтөртпөйбүз деп өздөрү ушундай жыйынтыкка келишти. Эгерде берсек телефонду жанагындай беркиндей жөнөкөй телефон көтөртөбүз. Эгерде мындай сенсорный телефон көтөрүп келсе, балдарыбыздын телефонун алып коюңузду суранабыз деп өздөрү ата-энелер өздөрү ушундай сунуш киргизишти. Биз мисалы үчүн мен ата-энелерди колдодум. Себеби дегенде менин классым 10 класс болгондон кийин алар 1 жылдан кийин орто тапшырышат. Азыр сиз ушуну айткандан кийин окуучулар сизден мени карап калышты. Мындай. Демек, туура болуп турбу окуучулар же туура эмеспи? Билим алса деп, себеби дегенде мен айттым, көпчүлүк окуучулар сабак учурунда ошо телефон колдонуп сабакка көңүл бурбай отурушат. Ошон үчүн балдарыңарга телефонду ушуну чечип алалы ушул деп мен сунуш киргиздим эле. Ата-энелер өздөрү ошону колдоп телефондорун алып коюңуздар деп мага сунуш киргизип беришти. Демек, ошондой ата-энелер эми келечекке ойлоп атат. Жакшы. Анда залдагы биздин жаштар, кыздар, келгиле, мына чоң класс. Азыр биздин эжелер айтпадыбы, ата-энелер дагы ошол балдардын мындай Wi-Fi жок деле, телефон жок деле, же болбосо алып койсо, мугалим келип капа болбойсуңарбы? Жок. Анткени телефон деген бул зыян жагы да бар, пайдалуу жагы да бар. Зыян жагы кандай? Зыян жагы бизди жалыкоолукка үйрөтөт. Эчтекеге мындай ошого көңүл калабыз да, анан Капкан деген кино чыккан, ошого карата. Капканга чыгып аласыңар. Ошондой да. Сен атың ким? Жетой. Канчанчы класста окуйсуң? 5 класс. Сен интернеттен эмнелерди көрөсүң дагы? Интернеттен мисалы YouTubeга киресиңби? ооба, Google Back'e киресиңби? ого анча кирбейм. Кирбейсиңби? Да кайсыларды колдоносуң? YouTube'дан болду кинолорду көрөм. Кинолорду. Ата-энең кайсыл ошол тармакта көбүнчө интернетти колдонот? Мен дагы Адилет деген макем бар, ошо Америкада жүргөндө атам WhatsApp'тан ошо менен сүйлөшкөндө колдонот. Апам болсо таңактар жасаш үчүн ошолор сааттарды интернеттен көрөт. Жакшы. Демек, ушинтип колдонуп, баягы илгери тамакты таттуу кылган туз дечи да, алысты жакын кылган кыз дечи, азыр болсо WhatsApp, Instagram, интернет болуп калды. Азамат Жетебайга да кол чабып коебуз, Азамат. Жакшы. Бул жакта кыйын арстан, бүркүттөр бар экен, келатат. Азамат. 5 класстардан баштап. Ана. Атың ким? Алишер. Алишер, сен интернеттен эмнелерди колдоносуң, интернетте эмне көрөсүң? Мен телефонум жок, мага апам телефон зыян деп сатып бербейт. Үйдө биз чоң телефондон бир деле алып койгонбуз. Мындай сабактардан керектүү нерсени эле карап колдонгонго. Ошо бирөө жетиштүү бардыңарга? Азамат. Ушинтип деле окуп атпайлы турабы? Жакшы, алакты болбой. Азамат, Алишер, Азамат. Дагы? Молодец. Келе кой. Жакында бир мектепте ушундай нерсе болуптур. Ата-энеси баягы колундагы интернет кирген телефонун алып койгон экен. Бала тарынып барып азынды бөлүп алды да, тилекке каршы бир областта. Анан ушуларды да кайсыңар? Балким ата-эненики туурабы же окуучу мындай түшүнбөстүк кылды, ушул маселени кантип чечиш керек? Бул маселени чечиш үчүн бул мындай ата-эне балага мындай туура түшүндүрүш керек да. Биз аны мындай туура эмес түшүнүп эле мындай тарынабыз ата-энебизге. Ата-эне бардыгы эле туура түшүнөбү? Ата-эне мындай эми баланын ою кандай экенин билбейт да. Мындай ата-энеге да жакшыраак айтыш керек да. Мисалы мен сабактан эме кылам, мындай бош убагымда кичине отуруп турайынчы зериккенден деп жүрүш керек. Ата-эне балага түшүндүргөндө бул сага зыян дегенди түшүндүрүш керек да ата-эне. Балага да мындай жакшыраак түшүндүрүш керек. Бала ата-энени түшүнүш керекпи же ата-эне баланы түшүнүш керекпи? Экөө тең бири-бирин түшүнүш керек. Бири-бирин, Ооба. Азамат. Жакшы, биякта кыздарыбыз бар. Кээде ошо экөө бири-бирин түшүнбөй калганда жанагындай тогуруп кетип атат окшойт да. Ата-эне да баласын түшүнүш керек, баласы дагы ата-энесин түшүнүш керек. Неге эмне үчүн кээде ата-энени баласы түшүнбөй атат?
же болбосо тескерисинче эмнеге? Анткени бала таарынып, сиздер мүнтөрөсүздөр, а мунуку мүнтет деген сыяктуу атаандашуулар болот. Ата энеси урушуп коет. Аны биз өзүбүз мындай жакшы сөз менен түшүндүрүп, ата энебизге алар да бала болгон кичинекей кезинде түшүнөт. Жакшылап түшүндүрсөк түшүнөт. Ошон үчүн бирок ата эне дагы бизге убакыт бөлүп берип койсо, анан биз да ошого көнсөк баары жакшы болот. Канча убакыт бөлүп берсе ыраазы болот элеңер? Эми кечкурун бошогон убакта жатаарда 1,5 сааттай убакыт берсе ошол деле бизге жетет. Бирок азыркылар ага көнбөйт го дейм. Сен жарым саат дедим, жакында ошо ата энеси жарым саат уруксат берген экен бир кыз, анан жарым саат ошо менен телефон менен уктайт экен да. Кайра ошо менен ойгонот экен. Анан жакында да бир байке айтып атат, ушул баламды аяш баласы экен да, келип окусун деп үйүнө жөнөткөн экен. Анан төргө төшөк салып берсе эле бир күнү эшиктин жанына келип калыптыр дейт. Анан экинчи күнү дагы мынтип барып караса, саат 2-де түндө. Эшиктин түйүндө эмне бар экен? Телефон сейреткан орду. Туура ошол жерде ошол нерсе бар экен да. Анан айтыптыр, сени балаң, атаң мага аманат кылып жөнөткөн. Эми бул кандай? Эгерде мындай кыла бере турган болсоң, анда айылга кет десе, анан ошондон оңолуп, интернетти мындай колдонбой, чектүү, мындай ошондо оңолду дейт да. Туура элеби бул? Ооба, туура бул. Албетте туура бул. Азыр деген балдар телефон үчүн мындай отурбаган жерге 20 мүнөт отурчу десең отурмайт эмес, отурмак эмес да. Телефон үчүн зарядкага сайып отургуз койсо отурат. Анан дагы бир жаш бозөөк дейличи. Ошо бозөөк Wi-Fi тартпай калган экен, телефонун 30 миң алып берген экен, жерге чаап салыптыр да. Бул кимдики туура? Албетте баласыныкы туура эмес. Атасы аны 30 миңге эмгек менен алып берсе, атасын көп чогулткан эмгегин бир күндө эле талкалап койду. Бул өзү күтүп мындай убакыты менен колдонуш керек эле. Балким ошо кечке колдонуп отургандыктан Wi-Fi тартпай калды. Ошондой жаштарга, досторго да эмне дейсиңер? Азамат келе. Буякта да жигиттер бар. Молодец. Интернетти да убакыт менен колдонуш керек. Айтат го элдер ар бир нерсенин өзүнүн чеги болот деп. Ошон үчүн азыркы убакта жанагы кыздар тамак кылып аткандай интернет чогуп отурат да. Ошонун артынан интернетке алаксып жана тамак күйүп кеткенин да билишпейт да. Күйүп биякта түтүп атыр, анан апасы келгенде апасы келип урушканда анан сезет да, анан билип туруп Читин деле билбей калат экен да. Читин да билбей калып, анан апасы келип урушса, ал тарынып кетип калат да, тарынып жатып алат. Анан ошондой убакыттар көп болот. Бардык үй бүлөдө элечи. Азыркы убакта интернет өтө жайылып кетпеди. Ошондуктан жанагы интернетти көп колдонушуп атыр да. Маршкага чыксаң деле, башка жерине барсаң деле, Ош базарда деле телефон чукулап эле кетип атыр, наушник салып алып. Жолдон алдында ким чыкканын билбейт. Автовустар учуруп атат. Анан алдынан телефон чукулап кетип атыр, алдындагы кишини көрбөй сүзүлүп кетсе, ошого кечирип коюңуз деп айткандын ордуна кайта не түртөсүң деп өзү түртүп алып, аны урушуп атыр. Ошондуктан мен Ош базарга көп барып калам. Анан жанагы магаңда отуруп телефон чукулап отурат да, анан бияктан уйруу билдирип алып кетип калат. Анан милицияларга айтат, анан түшүндүрүп берсе, ошо телефон чукулап отурганда, ошону карап отурса, уйрууда урдап кетмек эмес да. Ошого чейин билбей калып атат да. Анан азыркы да жаштар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер, урматтуу эже-агайлар, биздин жаштар ушу баягы иликтөө жүргүзгөндө жаштар ушул түнкү саат 10дон ушул 3-4кө чейин көп отурат экен да, түнкүсүн. Күндүз мындай азыраак экен тилекке каршы. Эмнеге мындай ошо түнкүсүн көбүрөөк колдонот жаштар? Анткени күндүзүн да иштер болот. Анан түнкүсүн мындай бошобой турбайсыңарбы? Анан түнкүсүн бош отурганда кечке чейин чукулайт дагы, эртең менен мындай алсырап калат да, колдору мындай. Бул кечке телефон кармай бергенде алсырап калат. Бирок мен деле ошо түнкү 3-төргө чейин отуруп көргөм, бирок эртең менен турганда алсырап, анан түштөрү мындай уйкум келип баштайт да. Шалдырап. Демек, досторуңа эмне дейсиң? Түндө отуруш керекпи? Жок, отурбаш керек. Отурбаш керек, Азамат. Жакшы, кеңешке. Эмнеге дегенде, азыркы бардык эле тарифтерде түнкү интернет бекер болуп калган. Азыркы жаштардын бардыгы эле түнкү интернетте отурушат. Күндүзгө чейин жалкоолонуп,
укташат, уктайт дагы, анан кийин түндө уктап калам деш үчүн түштө уктап туруп, анан кечинде уктабайт, кечинде интернетке киришет. Анда баягы мас адамдай эле болуп калышат турбайбы күнүс? Мас адамдай болуп калышат да, анан күн менен түндө алар алмаштырып алган, кантип алмаштырганда билбей калышат дагы. Эртең менен окууга бара турган болсо, окуусуна да кечигип калышат дагы. Интернетке агылып, ошо интернетке байланып калат. Кечиги мас болуп жанагы бүгүнкү күндөлүктү эле карабай же балким адашып биринчи күндүк эмес экинчи күндүкүн алып келип алышы мүмкүн. Андай болот. Бирок мен андайды өзүмдүн окуучуларымдын, өзүмдүн классташтарымдын арасынан көрө элекмин. Бирок уккандарым бар. Азамат жакшы. Кыздар барбы? Кыздар. Интернеттен пайдалуу жактарын айта кетсем, мисалы үчүн биздин өлкө деген туризмге жакшы да өлкө. Мисалы үчүн бизге башка туристтер келгенде, биз деген мисалы үчүн тил билбейбиз. Ошондуктан биз деген ала интернетти пайдаланып, биз аларга жооп бере алышыбыз мүмкүн. Жана ошондой эле бизге азыр интернет керек деп ойлойм. Анткени биз деген азыр биз тил билсек, биз бардыгын башка өлкөлөргө чыгып, жана көп нерсени биле алабыз да. Ошондуктан биз интернеттеги аркылуу көп нерсени биле алабыз. Жана ошондой эле интернеттен эле бүт бардык нерсени ала бербей, интернет бул ден соолукка зыян болгондуктан биз китепканага дагы барсак болот. Анткени китепканадан канчалык адам көп окуган сайын ошончолук эсте тумуу аябай жакшырат да. Анан китепканадан дагы интернеттен жок маалыматтарды дагы алсак болот. Жана ошондой эле Wi-Fi жөнүндө айта кетсем, Wi-Fi бул коюлбаган эле туура. Анткени биз деген бул мектепке келерде сентябрдын башында окуучулар жана мугалимдер мектептин боюнча келишим түзгөнбүз. Ошол уюлдук телефон алып келбейбиз, эгерде алып келсеңер биз алып коебуз. Ошол жылдын аягына чейин берилбейт деген. Жана ошондой эле бул ушундай фактылар болду, алып коюп анан азыр берилбей жүргөндөр барбы? Мындай фактылар азыр жок, азырынча. Анткени деген биз азыр жаңы мектеп болгондуктан тартипти бек кармаганга умтулуп жатабыз. Жана ошондой эле бул азыр деген биз деген кнопочный телефонго өтсөк болот. Эгерде телефондун негизги милдети бул байланыш болуп эсептелинет. Ошондуктан биз кнопочный телефон бул Wi-Fi кармабайт жана башка сайттарга кире албайт да. Только байланышта болуш үчүн кнопочный телефонго өтсөк болот. Дагы азыр ушундай маалыматтар чыгып атат да, жаңы бир жыйынтыкка келишиптир, дүйнөлүк изилдөөдөнчү. Балдарга караганда кыздар интернетти көбүрөөк колдонот экен дагы, анын ичинен көбүрөөк алдаган ушу кыздар экен да. Анткени үйүндө отуруп эле бирдеке кылып атып эле ушундай бир биякта жүрөт элем же тамак жасап атат элем деп мындай бир өздөрүн мактаганга бир алып барган сөздөрдү айтышат экен да, ушундай изилдөөлөр бар экен да. Буларга кандай карайсыздар кыздар? Чындап эле ушунчалык алдап телефондон ушундай кыласыңарбы балдарга караганда? Бул дүйнөлүк жыйынтык болуп атат да. Албетте бул негизи интернет булактары бул деген бизге ушу керек болгон маалыматтарды алуу үчүн жаралган нерсе. Бул деген биз ал эми соц тармактары, мисалы Instagram, WhatsApp деген сыяктуу соц тармактар бул деген рекламалоо үчүн жаралган соц тармактар болуп эсептелинет. Анткени мисалы биз деген кафеде же болбосо башка жактарда жүрүп же болбосо идиш жуатып, мисалы деген сүрөткө тартып жиберебиз дагы историяга чыгарабыз. Анан мынакей мен деген кафеде отуруп кофе ичип атам деп. Аны көргөн адамдар мисалы ооба кайсы кафеден ичип аткан, кайсыл жактан өтүп атканын дагы коюшат дагы. Анан биз дагы ошолго барып, биз дагы ошол кафеге барып деп, биз дагы кофе ичип келели деп көрүшөт, анын историяларын көргөн адамдарчы. Анан ошентип кафе дагы бир рекламалоодо болот дагы. Ал эми неме болсо гигабайттар алган неме болсо бүт Инстаграмдын ошол чөнтөгүнө капчыгына кетет. Анан ошо бул деген эң биринчи ошо соц тармактардын эң башкы максаты бул деген рекламалоо жана ошондон акча табуу болуп эсептелинет. Биз аны туура эмес колдонобуз. Биз ал жактан туура эмес маалыматтарды алабыз. Туура эмес азыркы учурда өзүнүн жашына жете элек эле кичинекей балдар, кичинекей окуучулар эле сүйүү темасындагы туура эмес темада ошол өзүнө кереги жок эле маалыматтарды ала беришет. Бул туура эмес деп ойлойм. Рахмат, жакшы. Дагы келе жыйынтыктоо. Бул жерде отурган бала жаңы эле айтып кетти. Кыздар көп эметет, тамак күйгүзөт депчи. Мисалы балага деле атасы айтат, муну кылып койчу балам депчи. Бала унутуп коет, азыр кылам ата депчи. Бала унутуп коет. Кызда да бар, бала да бар. Если ата энеси болсо ушунча убакыт мисалы
2 саат отур, минтип эмет деп бөлүп койсо болот да убакытчы. 11ден кийин телефонду алып койсо болот ата эне. Ошого айрым биздин окуучу кыздар, балдар мындай туура эмес түшүнүп калып, кээде жанагындай өзүнүн жанын кыйган учурга барып атпайбы? Ошондо азыр эми кимди ким түшүнөт? Негизи ата энени бала түшүнүш керек. Ата энени бала. Ооба, негизи. Бирок тилекке каршы кээде башкача болот. Бала дагы ата энени да түшүнбөй калып атат. Окуучулар, урматтуу жаштар, ушундай болуш керек. Келгиле, дагы биздин кыздарыбыз бар. Азырчы баары эле айтып атышат да, интернеттин зыяны көп депчи. Интернеттин деле пайдасы дагы бар, зыяны бар. Азыр өзүңүздөр эле билгендей, азыр интернеттин заманы болуп атат. Биз деген мисалы алга умтулушубуз керек электроника мененчи. Мисалы интернеттин жакшы жактары, биз маалыматтарды ала алабыз. Бирок ал маалыматты китептен деле алсак болот да. Дагы биз мисалы азыр баардыгы эле курстарга бара алышпайт. Мисалы алар кымбат болушат да. Ал деген аны интернеттен эле үйрөнүп алса болот. Интернеттен жакшыраак пайда болот. Жаман жактары ооба азыр ар бир үйгө барсаң эле 2-3 жаштагы эле бала телефон менен отурган болот да. Бул жерде ата энесинин да күнөөсү бар. Потому что бала ыйлап атканда соротуш үчүн телефонду берет. Ал бала кичинекей кезинен эле телефонго көнөт дагы, аягына чейин уже телефон менен зависим болуп калат. Бул жерде ата энеси да күнөөлүү, баласы да күнөөлүү. Мисалы биз айткандай эле азыр баары эле кичинекей жашынан телефон колдонот, а кичинекей жашына өзүбүз эле телефонду ала албайбыз да. Ата энелер сатып беришет. Ата энелер деле өзлөрү деле түшүнүш керек да, башынан эле кнопочныйга көндүрүш керек болот. Балдар ыйлабасын деп берип коюп, бул жерде ата энелерде дагы маселе бар. Туурабы? Алар кичинекей кезинен эле ошого көнүп калышат да. Ата эне бербеши керек мисалы телефонду. Ушундай учурларда көп болгон. Ошол бир роддомдо, ошол төрөтканада баягы түнү менен ата эне ушу интернетте отуруп, анан баягы чарчайт экен да, балага баягы сүт берип атып, ошо менен баланы думуктуруп чарчап калган учурлар дагы бар, урматтуу ата энелер. Демек, жаштардын оюн да угуп коюш керек, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азамат, эң сонун пикир. Келе. Бул жерде жаңы эле айтып кетти го, баланы алаксытыш үчүн депчи. Бул ошол баланы алаксытыш үчүн бул ошол бул ата энелер үчүн да мындай минус терс жагы да бар деп ойлойм да. Анткени дейм бул ошол балдарды өздөрү көндүрөт ошол интернеткечи. Ал эми балдар үчүн болсо мисалы алсак ал дагы терс. Анткени деген бала ошого зависимый болуп калып дагы ошол мисалы андай мисалы тамак ичиш үчүн да балага берет да, сен тамак ичип мисалы интернет телефонун берем депчи. А эгерде балага бербей койсо, бала мындай ошо ичпейм деп туруп алып, ошо баланын өзүнүн эмеси бузулат да, ою дагычы. Мен интернет чукмайынча мындай эме тамак ичпейм деп. Кичинекей балдар мисалы көргөм да, мен өзүм дагычы. Кичинекей бербей койсоң, ал тамак ичпей ыйлап туруп болгон да. Ал эми берип койсоң, ал ошо телефонду көрөт да, бирок тамак ичип атат. Ошо тамак ичип жатканда ал интернет аркылуу өзүнүн канча тамак жегенин да билбейт да. Мисалы алсак, чейинен да ашып кетиши мүмкүн кээ бирдечи. Бул туурабы, туура эмеспи? Туура эмес деп ойлойм. Анткени ошо адамдын дагы өзүнүн да мындай ден соолугуна да зыян келтирет. Бир жагынан бул көзүнө зыян келтирсе, экинчи жагынан бул адамдын бул ошол мындай организмине терс таасирин тийгизген жагы бар да. Бул ата энелердин эмеси дейм да. Ошондой ата энелерге эмне деп айтат элең? Кыскараак айтканда. Кыскараак айтканда бул ошо балдарды өзү жаш кичинекей кезинен эле ошо балдарды мындай андай кылып, мындай телефонго эмес, ошол балдарга кандай десем, жакшы жагынан мындай эмес түрткү берсе дейм да. Урматтуу эже агайлар, бурсак азыр жыйынтыктап бересиздер. Мына келгиле достор, мына интернет пайдалуу эмес, зыяндуу жактарын угуп уже билип алдык. Интернетти мен силерге айтарым мындай пайдалуу жакка колдонгула дейм. Интернетти жакшы жакка колдонсок, сонун болот. Урматтуу достор, анда акыркы жыйынтык болор жаштардан. Келе кой. Бул интернетти бир сөз менен айтканда, бул тамырланып калган нерсе. Аны жоюуга мындай мүмкүн эмес го дейм да. Аны жоюш үчүн көптөгөн мындай көп колдоочулар керек, бирок аны биз жогото албайбыз. Ал жайылып калган тамырды биз кыйсак деле баары бир кайра эле өсүп чыга берет. Уже тамырланып калды деп айтылып атпайбы? Мисалы биз буну убакытты эле бөлүштүрүп койсок ошол эле болот да. Ата эне да баласын түшүнүп, баласы да апасын түшүнүп, ата энесин түшүнүп, убакытты эле турап бөлүп берсе, ошол эле пайдалуу жактарга да кетет. Жакшы, жакшы сунуш кел. Ата эне дагы, окуучу дагы? Эгерде интернетти мындай жок кылыш үчүн мындай бүт тамырына чейин алып тасташ керек да. Алсаң мындай бул жок болбой калды окшойт, Интернет жок болбой калды, өсүп баратат. Рахмат окуучулардын оюнан. Бүгүнкү темабыз жаштар жана интернет. Жыйынтыктоо сөз сиздерде. Мен бүгүн окуучуларга кайрылып кетет элем. Биздин окуучулар, ушу 96 мектептин жалпы окуучулары туура эртеден бери көп ойлоруңуздарды айттыңыздар. Биз
сиздерди таптакыр телефон колдонбогула деп айткандан алыспыз. Бирок ошол телефонду биз туура пайдаланып, туура жактарын алса экен, ушу биздин мектептин окуучулары сапаттуу билим алса экен деген гана максатта биз ошо телефонго чектөө киргизип атабыз. Ооба, болгон сиздер айткандай тарбия завуч, соцпедагог, ИДН болуп канча окуучулар жаман нерселерди сабак учурунда карап отургандарын кармап көрүп атабыз, окуучуларды сүйлөшүп атабыз, ата-энелер менен иш алып барып атабыз. Ата-энелер келип дагы өздөрүнүн ойлорун айтып атат. Биз сиздердин ошо окуучулар сиздердин кийин жакшы сапаттуу билим алып, ошо Кыргызстанды бир эле 96 мектеп эмес, ошо Кыргызстанга үлгүлүү жаштардан болушуңарды каалайбыз. Ата-эне деле ошондой ойлорун айтып атат. Чоң рахмат. Ооба, урматтуу окуучулар, бүгүнкү темабыз ошо жаштар жана интернет болуп атпайбы? Бул интернеттин азыр жогоруда айтылып өтүп атат мынакей. Бул азыркы замандын талабы ушул. Интернетти билишибиз керек, колдонгонду, бирок колдонгон учурда жакшы жагын колдонушубуз керек. Бул интернеттин пайда зыянын өзүбүз билишибиз керек. Телефонду колдонууда өзүнө чектөө киргизишибиз керек. Эркибизди башкара билишибиз керек. Мына ошондо гана бир туура жагын пайдаланабыз деп ойлойм да. Телефонду, интернетти жаштарга айтып атат, мына көп эле пайдасы бар деп. Туура пайдасы бар. Көп жерде маалымат алып атабыз. Жанагы окуучулар ар кандай ойлорун айтып атат, туура жактарын, аларга да кошулабыз. Бирок окуучулардан суранып кетет элем, көп колдонбой, баягы ата-эненин берген сунушундагы угуп койгонго чакырат элем. Анткени ата-энелер силерге жакшы баягы жол көрсөтүп аткандан кийин, жакшы тарбиялык сөздөрүн айтып аткандан кийин угуп койгонго чакырат элем. Окуучулар баягы мектепке телефонду алып келгенде, мына азыр келишим түзүлүп атат деп айтып атпайбызбы? Сабак учурунда пайдаланбаганга. Мына ошого көнгөнгө өзүбүздү даярдашыбыз керек. Азыр телефон балдар үчүн, окуучулар үчүн аба, суу, тамактай эле болуп калды. Бирок ошондон биз өзүбүздү телефонго башкартып албай, биз телефонду башкара билишибиз керек, урматтуу окуучулар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мухтар агай. Менде биринчи бир суроо бар да, мисалы балдар кандай деп ойлойсуңар? Бир материалды алалы, чүпүрөк, бир материал да. Ошону сыяга, мындай бир жашыл болгон же көкпү сыяга салып туруп, кайра алып чыгып туруп, мындай кылсак, ошодон кандай кызыл суу тамчылайбы сыксак? Же жашы ошол сыя чыгат, туурабы? Ошондой эле биз аң сезимибизге эмнени сиңирип алган болсок, биз жашообузга ошону колдоно баштайбыз да. Ошондуктан интернеттин ичинде мындай да балдар. Рецензия болгон эмес да, бул минтип чыкпайт да. Мына материал балдар силерге пайдалуу. А мына материал силерге пайдасы жок деп чыкпайт да, туурабы? Катарынан эле чыга берет да интернетте. А китепте эмне рецензия болот да? Ал жерде туура эмес нерсени ал жерге жаздырбайт. Ошон үчүн колдон келсе китепти пайдаланалы, бирок интернеттен мына кимге кол көтөрүп айткылачы азыр. Алпсол Батырды, жол болсо Барсбек Каганды, жол болсо Кубат бийди, жол болсо Тагай бий, Мухаммед Кыргыз деп коебузбу? Ушул жөнүндө маалыматты мен интернеттен алдым, кызыгып деп кол көтөргүлөчү. Тагай бийди. Тагай бийди. Дагы эмнеде аты бар Тагай бийдин экинчи аты? Тагай бийдин Мухаммед Кыргыз. Мухаммед Кыргыз, азамат. Ал 1508-жылы хан болгон. Азамат отурабы? На, азамат. Кол чап коесуз балдар. Биз баятан бери айтып атпайлы, биз керектүү материалдарды алып атабыз депчи, тарыхыбызды билиш керек балдар. Дагы ким айтат, мисалы Вольтер деген, жол болсо Гюго деген ким болгон экенин интернеттен ким алып чыгып окуду. Ушундай да балдар, ошон үчүн мен силерге айтарым, силер айтып атасыңар, пайдалуу нерсени алып атабыз депчи, пайдалуу нерсени алгыла. Бирок пайдасыз нерсеге кирип кетсе, мисалы бычакты алып келеличи балдар, бычак. Бычак менен нанды кесип жесе, жол болсо бир кой союп жесе күнөө болобу? Болбойт. Бирок
бычак менен адамды союп койсом эмне болот? Күнөө болот. Ошон үчүн интернетти колдонуп атканда дагы туура жана туура эмес деген нерсесин карашыбыз керек экен да. Анан дагы бир нерсе балдар. Балдар ата энени түшүнүш керекпи же ата эне балдарды деп атпайлыбы? Мындай да. Эч качан бала ата энени түшүнбөйт. Бирок ата энеге баш ийиш керек. Балдардын түшүнгөнү ата энеге баш ийгени. Түшүнүңөр балдар? Бирок эч качан ата эне балага баш ийбеш керек. Бирок бардык ата эне баланы түшүнөт. Бирок баш ийбеш керек. Бардык нерсе каяктан чыгат? Бала ата эне мындай, баласы айтса эле, ата энеси аткарып баш ий бергенден баары ошодон чыгат да. Ошондуктан интернетти колдонгондо этият боло балдар, керектүү гана нерсени мага керек. Мен айтып атпаймынбы, балам айтты го. Ушундай материал керек болуп калды дегенде мен интернетке кирип туруп, ошол жерден таап алышым керек да. Манас кандай болгон, ал кандай иш кылган, Курманбек ким болгон, Аккан досу кандай болгон дегенде мен интернетке кирип таап алышым керек. Бирок катарынан эле интернетке кире бербешим керек. Түшүндүк балдар? Мен силерге агайлык, аталык, ушундай бир милдетим катар, парзым катар айтайын. Буну жаттап алгыла, мээңерге, жүрөгүңөргө түйүп алгыла. Эмнени жанагы айттым го чүпүрөк. Эмнени интернеттен алсаңар, жашооңорго ошону колдоно бересиңер. Ошондуктан буну туура колдонгула. Чоң рахмат. Максат мырза. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Бишкек шаарында жайгашкан 96 жалпы орто билим берүү мектеби менен жаштар менен жана төрөбүздүн коноктору менен жаштар жана интернет деген темада талкуу кылдык. Өзүңүздөр оюларыңыздарды топтоп кандай жыйынтык чыгарасыздар, бул сиздерден.